қатырып атасыңар да, мынашын тоқтаттылар. Düşünüңүздөр бе? Сол қол менен тамақ жеген болбойт. Эми кайсы бир аял кухняга тамақ кылганы кирди. Жакшылап кылат. Май, ет, күрүч, пияз бир нерселер саласыңар. Бир эле нерсени сол кол менен казанга салган болсоңуз, ошол тамак бышкан болсо, ким жеген болсо 4 бәлеге учурайт. Биринчи, унутчак болот. Тутасыңарбы? Ошону кесеп берет. Экинчи, күндөн күнгө жүзүңүз өзүңүзгө жакпай кете берет. Адам бетинде нур калбайт. Үчүнчү, жүрөк ушунчалык дат басат, намаз дегенде барга туратыр эртең бүрсүгүн деп өлүп каласыз, окубастан. Төртүнчү, дуа тилектер кабыл болбойт. Ошон үчүн бир дагы аял сол колу менен тамак кылбаш керек, сол колу менен куйбаш керек, сол колу менен бербеш керек, сол колу менен албаш керек, сол колу менен жебеш керек. Мынасы бардыгы шайтандын сыпаты. Бул христиандардын иши. Ошол ишти биз кылып атабыз. Түшүнүңүздөрбү? Мусулман оң кол менен жейт, бүттү. Оң кол менен тамак кылат. Ошон үчүн сиздерден суранып кетем, мына нерселерди оңдогула. Эми оокатты жыттайт, жыттаган оокатты шарият айтат ичпесин дейт. Болду, төксүн дейт. Оокат жыттаган шариятта болбойт. Анан оокатты фүйлөйт, бул дагы болбойт. Ошол оокатты аны ичпегиле дейт. Мынеке, шариаттын шарттары. Экинчи, чайдын чамасы барбы? Шама. Ким чайдын чамасын мусорго төккөн болсо, нанды мусорго таштаган менен өкүмү бир кыл. Мына нерселерге көңүл бургула. Ошон үчүн сиздер үйдөгү системаны оңдоп алыш керек. Кайсыны кылса болот, кайсыны кылса болбойт. Ошондун нандын ушагын терип жеш керек. Мурун бир сөз бар эле. 7 ушак терип жебесең көзүң көр болот деп эле. Ошон үчүн көздөн кетип атабыз, бардыгыбыз. Тез эле көрүп алып калып атабыз. Бирок өзүбүз билбей атабыз. Себеп эч ким ушак терип жебей койду. Мына ушул жерде турган бардыгыбыз жамакшым кийгенбизби? Жо жамак кийдикпи? Эч азыр кийеби? Мына шуну билиш керек. Не үчүн жамак кийет элек? Агабыздын, эжебиздин эскисин кийген үчүн өтө бири-бирибизге боору керелек. Азыр ушу кийим кийбеген дагы ташбоор ооруга айланды. Ошон үчүн мен сиздерден суранып кетем, мынашыл маселелерге өтө катуу көңүл бургула. Эми коңшу маселесине, коңшу маселесинде коңшуга күндө бир күн тамактан бир мал тамак берип туруш керек. Беребиз, бербейбиз? 99% бербейбиз.